жакта байланыштырган, мына жакта эки байланыштырган. Бул аракет долбоору бул деген Бишкек ош шаарларындагы жаңы конуштардын жашоосун жакшыртуу негизги максат. Анан кийин жанакы мамлекеттик кепилденген кызматтарга жетүүнү жеңилдетүү, мамлекеттик биздин органдарга мындай көмөк көрсөтүү, эл менен мамлекеттик органдардын ортосунда диалог аянтчаларын түзүү. Ош шаарынан 4 конуш кирген. Ал Манасата, Эдельвейс, Алай 1, Алай 2. Анан бул жерде абдан көп көйгөйлөр бар да. Жол маселеси, буларда окуучулар деген узак жолго барып каттап именно ушул Эдельвейс конушунда кыйынчылыктарды көрүшөт. Ушул демилгелерди чечүү максатында ушул жарандар чогулуп, депутаттар менен атайын жолугушууларды уюштуруп атабыз. Мэр менен жолугушууларга катышып атышат. Анан ушул биздин жана демилге топторуна кирген ушул конуштун тургундары чечим чыгаруу процесстерине катышып атышат, өздөрүнүн демилгелерин көтөрүп атышат. Ошол аракет долбоорундагы акчаны толук жолго иштетебиз. Мына асфальттан жогору 600 метр экен. Ошону өзүбүз карап, ана оңдоо түзөө жерин эл азыр 300 миңге жакын акча топтогон атабыз. Эл өзү жардам кылайын ошого. Биз Ош шаарына караштуу конушта жашайбыз, жаңы конушта, жаңы чектерде. Ушундай акыбалды көрдүңөр, ылай, баткак, окуучулар үчүн кыйналып атат. Балдарыбыз окууга жете албай кыйналып кеч калат. Турбабыздын, суубуздун жетпеген жерлери бар, анча-мынча уланбаган жерлери бар. Суу маселеси, жол маселеси оор болуп атат да бизде. Бул долбоордо бизде Ош шаардык мэриясы жана Ош шаардык кеңешинин депутаттары абдан чоң мындай салым кошуп колдоп келип атышат. Алар кайсы иш-чара болбосун бизге мындай макулдук берип, элдерди мобилизациялоодо, кандайдыр бир салымдарды кошууда, ошол эле кичи гранттарды берип атканда акчалай жардамдагы өздүк салым деп коет го, ошолорду да кошууга даярдыгын айтышты. Буга чейин ачыгын айтсам, мен өзүмдүн участогумдагы шаардын ичиндеги көйгөйлөр менен баары менен тааныш элек. Анан бирок шаардын четиндеги жаңы кошулган конуштарды эми ачыгын айтканда эми таанышып баратабыз да. Бул жактарындагы мындай айтканда урбанизациясыны, шаарлаштыруусуну Кудай кааласа баштайбыз деп ишенебиз. Суу маселеси, суу мындай айтканда бар деп атышат, бирок ал суусу деле иче турган суу эмес. Аны ал жерге очистное сооружение кылып, горводоканалга өткөрүп бериш керек. Бардыгын мыйзам чегинде кылып. Анан кийин жол маселеси. Жол маселеси аябай курч. Кеминде шагыл төгүш керек. Аны обязательно сунуштайбыз. Азыр эми бүгүн аябай жакшы болду. Ол депутаттардын келгени, себеби Алай 1де бир көчөсүнө депутаттар өзүнүн жанынан баягы шебени төгүп беребиз деп сөз берди да, жакынкы аралыкта.